2021-жылдын башында муфтияттагы акчалардын жээлип кеткени аныкталып, УКМК мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев менен башкы эсепчи Жеңишбай Бекиевге кылмыш ишин козгогон. Каражаттын чоо жайын текшерген комиссияда муфтиятта зыяратчылардын 157 миллион сому жоголгонун аныктаган. Если по пачкам получается 1, 2, 3, 4, 5. 2020 жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9586 кыргызстандык катталган. Анын ичинен 5519 адам $3350, 4172 адам $500 берген. Анын ичинен 105 киши базага катталган эмес. Мунун суммасы 20.574,6 миң долларды түзөт. 2020 жылы пандемияга байланыштуу кыргызстандыктар ажылык сапарга барбай калган. Алар төлөгөн каражат муфтиятта сакталып турган. Бул учурда диний мекеме каржылык жардам деген жүйө менен бир канча адамга карыз берип турганы айтылган. Муфтияттагы чоолуу иш ажылыктын акчаларына байланышкан маселеге азыркыга чейин чекит коюлган эмес. Муфтияттын эсеби боюнча бүгүнкү күндө 400 миң доллардын тегерегиндеги акчанын орду толукталбай жатканы белгилүү болгону маалымат каражаттарында талкууланууда. Фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого бая бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сом. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, бая акча төккөн адамдар, кел акчамды бер десе, жарым-жартылайын берип, жарым-жартылайы бүгүн бериле элек экен да. Эскерте кетсек, 10 февралда УКМК Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын кызматкерлери зыяратчылардан түшкөн акчаны жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганын ачыкка чыгарып, мекеменин башкы эсепчиси Жеңиш Бекиевди кармаган. Ушул эле күнү Максатбек Токтомушев дагы кармалып, сот сыртка чыкпоо тил катынын негизинде үйүнө чыгарган. Ал эми айтылган жагдайлар боюнча экс-муфтий Максат Ажы Токтомушев алдыңкы күндөрү маалымат берери айтылды. Гүлзада Турубекова, Мирзат Сапаров, Регион.